Биздин кезектеги коногубуз келип калган учуру музыкалык коногубуз деп айтсак жаңылышпайм. Композитор, дирижер айым Наргиза Курманова бизде конокто. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Мандатыңыз менен маанайыңыз кандай? Маанайым эң сонун, рахмат. Абдан жакшы. Абдан жакшы, эң сонун. Бизге кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз? Жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Чыгармачылыгыңыздагы. Жакшы болот, рахмат. Жаңылыктар эми азыр жай болду. Негизи айтат го, жаз жарыш, күз көрөш деп. Жазында дагы көп жаңылыктар болду. Турция уюму айым композиторлорун, түрк дүйнөсүнүн айым композиторлорун чогултуп Анкара шаарында. Менин ал жакта 2 чыгармам аткарылды. Турциянын оркестрі аткарды жана экинчи чыгармамды өзүм виолончелде аткардым. Ал жактагы негизи түрк дүйнөсүнүн композитор айымдары менен таанышып, алар менен пикир алмашып, тажрыйба алмашып дегендей. Андан тышкары көп кандай десем, чоң таасирлерди алып келдим, жакшы өзүмө. Андан келип эле 5-июнда мен автордук концертим өттү Кыргыз улуттук филармониясында. Жакшы деңгээлде өттү деп көрөрмандарым айтып атышат. Андан кийин эле маданият күндөрү Россияда болду. Ал жака Санкан Жумакматов атындагы оркестр менен барып, Кыргызстандын маданиятын ошо орустарга тартуулап келдик. Ошентип отуруп эле жай келип калды. Ошо жайында кичине эс алып алып, анан көз көрөш деп коет го, көзүндө кайра көрөш баштайбыз. Жай келип калды деп калдыңыз. Жайкы эс алууңуздар кандай өтүүдө, кандай өткөрдүңүз деги эле жайды? Сыгымынан кантип коргонуп атасыз? Ошо жакында эле, ошо сурооңуздарга жакшы болду. Жакында эле көчүп эле мен Ысык көлдөн келдим. Ысык көлдө Кабыл ата жана Гүлдана апанын үйүндө апам экөөбүз барып эс алып келдик. Ошо учурдан пайдаланып, ушул эң сонун адамдар экен, абдан кең пейил, меймандос. Анан ушул адамдарга учурдан пайдаланып, апам экөөбүздүн атыбыздан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Абдан жакшы. Албетте. Эң сонун, ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер биздин коногубузга суроо узатам деген болсоңуздар, биздин экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу кат жолдосоңуздар болот. Биз албетте жооп алганга аракет жасайбыз. Наргиза айым, негизи эле бул музыка дүйнөсүнө келүүңүзгө эмне себеп болду? Балким кичинекей чагыңыздан кыялыңыз болчу бул музыка. Мына ушул жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз. Жакшы болот. Мен кичинекей чагымда менин чоң таянем Байке деген апа болгон. Илгерки адамдар абдан мындай кыракы, алдын ала кичине сезгич болот эмеспи? Анан апамдар жумушка кеткенде ошо кишинин колунда калып, ошол киши тарбиялаган. Анан ал киши байкап жүрүптүр, мен жоолуктарды чачыма байлап, телевизордон эмне болсо ошолорду турап, ырдап, билеп. Анан ал кезде албетте билбейсиң, виолончель деген даже жада калса түшүңө да кирген эмес да. Анан бирок апам билишкен, Бишкекте ушундай Мукаш Абдыраев атындагы болбосо дагы бир мектеп, музыкалык мектеп бар экен. Анан өзүмдүн апама айтты, ушул кыздын бир жөндөмү бар окшойт. Барып жөн эле текшертип көрчү, жок дегенде деп. Апам айтып, апам колуман жетелеп барып, Мукаш Абдыраев мектеп алып барып, бардык жөндөмдөрүмдү текшертип, анан мугалимдер азыркыга чейин эсимде кантип өткөнүмдү. Бардык ритмди, нотаны баарын так аткарып бергем да баарын. Күлүшүп, муну абдан слуху жакшы экен, скрипкага бөлөлү деп айтышкан да. Анткени слуху өзүңүздөр байкагандай бул жакта фортепианодай клавиша жок. Мындай кичине эле колуң оңго же солго болуп калса, интонация туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан класс баптарга слуху күчтүүлөрдү берет. Анан скрипкага бөлүшүп, бирок эми ал жакта көп балдар тапшырат да. Тапшырып, кээ бирөөлөрү унутулуп да калат экен. Эми ошол кезде азыр унутулбайт албетте. Анан мени унутуп калыштыбы же билбейм, мен коридордо эле
эч ким мени колуман алып бас сен скрипка классына мени мугалимиң болом деп эч ким алып кеткен эмес да. Анан мен жөн эле басып жүргөм коридордон, башка классташтарым уже скрипка ойноп, фортепиано ойноп, ушинтип жүрүшкөн да. Мен таң калып, эмнеге мен эч нерседе ойнобойм деп бир жумадай ошентип жүрдүм да коридордо. Анан мен окуткан Якунин Федор Федорович деген орус киши, 70-терден ашып калды. Далай деген кыйын виолончелисттерди тарбиялап чыгарган. Ошол киши экзаменде отурган болуш керек. Ай сен инструментти ойной элексиңби деп байкап калыптыр да. Эмнеге эле ушинтип коридордо басып жүрөсүң? Мен билбейм дедим. Мени эч ким алып кеткен жок. Десем, кел анда мой виолончель деген инструмент, карачы сонун кооз деп алып келип өзүнүн классына. Анан кичине өзү ойноп берип, кызыктырып, анан чөнтөгүндө ар дайым момпосуйлар бар болчу да. Момпосуйдан берип, мени алдап, анан ушу виолончельге өзү алып калган да. Ошондон тартып, ушу виолончельде ойноп калгам. Андан жакшы. Анда биз дароо эле чыгарма аткаруусун суранып өтөлү. Телекөрүүчүлөр да. Жакшы болот. Сизге жагымдуу музыка. Сизге кандай, классикаданбы же кыргыз ырларданбы? Бизге Кыргыз ырларынан сурайлы анда. Кыргыз ырларынан албетте суранып өтөлү биздин телекөрүүчүлөр үчүн. Жакшы болот анда. Ай баратат деген. Жакшы болот. Бардыгыбыз билгендер. Байкап отурсак, бул виолончельде, бул аспапта сиз өзүңүздү аябай берилип, сүңгүп аткарат экенсиз да. Бул дагы кандай аспаптарда дагы ойнойсуз мындан тышкары? Профессионалдуу деңгээлде виолончель жана фортепианода ойнойм. Өзүм үчүн деп кызыгып, кылгыякта, комузда, гитарада ойнойм. Кызыгасыз, эң сонун. Биз бүгүнкү күндүн темасына байланыштуу суроону ар бир коногубузга узатып жатабыз. Бүгүн биз бакыт деп кесиптешим менен биргеликте күндүн темасын тандап алып сөз кылып жатабыз. Ал эми композиторлор үчүн бакыт бул эмне? Кандай аныктама берер элеңиз? Жакшы, композитор үчүн деп айтып калдыңыз. Композитор үчүн бакыт бул албетте бир сонун чыгармаң жаралса, ошол эң чоң бакыт да. Анткени бул ар бир чыгарма бул бала катары болот да. Бир мотивти башыңдан ойлонуп, сактап жүрөсүң, жүрөгүңө сактап, анан ал мотивти развивать этип, кыңылдап, бир башка ал жакта дагы бир тема, ошол мотив пайда болгону, кандай десем, Алена чөйрөдө эмне болуп атканына дагы кичине маани бербей, ошол эле мотивди ойлоп каласың да. Анан ал мотивти развивать этип, кандайдыр бир чыгармага айландырып, ошону бир күндө эле чыкпайт ал. Күндө, кээ бир чыгарма 2-3 күндө чыгып калат.
кээ бир чыгарма жылдап чыгат дегендей. Ошол чыгарма чыккандан кийин бул композитор үчүн мындай жаңы бала төрөлгөндөй да. Жаңы балаң төрөлүп, анан абдан бакытка чөмүлүп, анан кандай десем, ошол чыгарманы кайра угуп, мен эң биринчи апама угузам. Анан апам кеңешин берип, апам жакшы десе эле мен өзүмө да жаксы, апама жаксы болду анда. Чынында чоң бакыт да бул. Апама кеңешим деп калдыңыз. Апаңыз да чыгармачыл адамдардын катарында уктайбы? Жок, апам чыгармачыл адам эмес, өзү кесиби боюнча товаровед. Бирок менин апам, мен ойлоймун, сиз жана бакыт өтпайсыз, мен эң бактылуу адам экенмин. Ушундай апам бар үчүн. Анткени апам мени мектепке алып барып, менин ушу чыгармачылыгымды баалайт да, абдан баалайт. Азыркыга чейин эле концерттериме келип, мени видеого тартып, сүрөткө тартып, вот композитор жактан үйдөн чыгармаларымды чыгарам да, барактарымды чапташып берет. Афишам болсо афишаларымды илишет, менеджерим, не знаю, курбум, кандай десем, эң жакын адамым да. Демек апаңыз сиз үчүн эң чоң бакыт. Бактыңыз. Албетте, апаларыбыз ар бирибиздин бактыбыз. Апалар дейли бар болсун. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу каттар келүүдө, аягы 25 менен аяктаган чет өлкөлүк номерден келиптир. Наргиза, сизге ийгилик каалайм, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Сизди урматтап, биз Тажикстандан, Тажикстан кошулаш Тажикстандан Тажикстандын көрмандарыңыз бар экен. Тажикстандан бекер эмес болуш керек, кечирип коюңуздар. Мен анткени Тажикстанда иштеп келгенмин. 2010-жылдан 2013-жылга чейин апам экөөбүз барып иштеп келгенбиз. Мен опера жана балет театрында иштеп келгем. Эң сонун. Балким ошол жакта да концертим өткөн, ошол концертиме келген көрөрмандарыңыз жакшы. Ал эми кийинки суроону узатсак, аягы 06 менен аяктаган абонент, ишиңизге ийгилик, азаматсыз кайсыл жерден болосуз дейт. Негизи эле биздин кыргыздардын мына ушундай адаты бар, жерлигин сурамай адаты. Негизи кыргызстандыкпыз барыбыз, бирок төрөлгөн жерим Нарындан. Инсанын. Наргиза айым, айтсаңыз, сиз өзүңүз да обон жаратат экенсиз, өзүңүз баягы сахнага ырдап чыгуу ниеттериңиз жокпу? Кандай десем, бизди кичинекей кезибизден тарбиялагандан бери мен мисалы ырдайм, виолончель аркылуу ырдаймын да. Виолончель негизи байкап отурсаңыздар, адам ырдап аткандай эле угулат да. Анан биз классика дүйнөсүндө өзгөчө аспапта ойноп калган адамдардын баары тең үнүбүзгө кам көргөн эмеспиз да. Жалаң эле мисалы бир нотаны экинчи нотага түшүш керек деп кечке ушуну отрабатывать этип атып, бирок деген кандай десем, эгер балким Кудайым мага үн берип койсо, балким ырдап чыкмакмын, бирок мен айтам, кыла албаган ишимди кыла албайм деп. Менин үнүм жок, мындай өзүмдүн слухум бар, мындай кыңылдап, албетте музыка жазганда ырдайсың, бирок аны дагы үндү дагы тарбиялаш керек. Ошондуктан азырынча пландарым жок ырдайын деген. Түшүнүктүү. Наргиза айым, бул аспапта ойноо үчүн өзүнчө бир шык керекпи же бардык эле адам бат эле үйрөнүп кете алабы? Виолончельди. Эң негизгиси кичинекей жактан башташ керек да. Ар бир нерсени мына көчөдө көлгө барып келдим, сүзгөндү такыр билбейм. Такыр билбейм, бирок музыканттарга, ырчыларга сүзүү абдан пайдалуу. Негизи эле бүт адамдарга пайдалуу, өзгөчө музыканттарга, анткени биз ойнойбуз, биздин ырчылардын дагы үнү, аспабы бул өзүнүн организми да. Ошондуктан сууга түшсө, дене кандай күчтөнүп, чыңалып дегендейчи. Бирок сүзгөндү билбейт экенмин, ошо кичинекей жагымдан үйрөнсөм, балким сүзүп калмакмын. Виолончельди болобу же башка аспапты болобу, буга дагы 6-7 жаштан баштап үйрөнүш керек. Анткени сөөктөр жумшак кезинде, организм жаш кезде, мээ дагы жаш. Мисалы кичинекей балдар чоң адамдарга караганда батыраак жана көбүрөөк информацияны кабыл алышат да. Ошондуктан ар бир нерсени кичинекей жаштан, эгер музыкант кылам десе, өзгөчө мен ата энелерге айтат элем, 6-7 жаштан баштап балаңыздарды текшерип, баамдап, анан музыкага берсеңиздер болот деп. Эң сонун кеңештер да болуп өттү. Жакшы.
Наргиз айым, аягында бүгүнкү күндүн темасы боюнча суроо менен жыйынтыктасак, инсан өзүн бактылуу сезиш үчүн кандай аракеттерди жасашы керек сиздин оюңузча? Негизи инсан бул жашоо адам болуп келгенден кийин эң негизгиси өзүнүн ата энесин сыйлаш керек, ошол жашоо берген, өзүнүн кесибин тапса, эң биринчи адам болуш керек да, жакшы билим алып, ата энеси жакшы тарбия берсе, андан кийин чоңойгондон кийин, жетилгенден кийин албетте өзүнүн сүйүктүү жарын тапса, анан өзүнүн мекенинде жашаса, анан өзүнүн мекенине болобу же үй бүлөсүнө болобу өнүгүшүнө салымын кошсо, анан кандайдыр бир билбейм, мындай колунан келген жакшылыгын аябаса, элдер менен жакшы мамиледе болуп, табият менен жакшы мамиледе болуп, кандайдыр бир өзүнүн ички дүйнөсүн бир тазартып алып жүрсө, кандайдыр бир адамдарга жарык чачып турса, анан албетте айымдар үчүн балалуу болуп, баласын жыттап дегендей, ушунун баары тең биргеликте бир ошо чоң адамдык, инсандык бакыт деп ойлойм. Инсансыз. Наргиз айым, сизге чоң рахмат. Таңерти бизди музыка дүйнөсүнө сапарга алып барып келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Силерге да чоң Чыгармачыңызга ийгиликтерди каалайбыз. чоң рахмат. Урматтуу Телекөрүүчүлөр, бизде мейманда композитор айым, виолончелист Наргиза Курманова болду. Биз аны менен музыка чыгармачылыгы жана бакыт тууралуу маектештик.